Казакстандагы кайтадан деген аталыштагы алгачкы катастрофа тасмасынын сюжети чыгармачылык күрөшүү жана азаптануудан улам жаралган эмес. Ал Демилге кокустан эле келип чыккан. Мындан 5 жыл мурда режиссер Думан Эркинбек алыскы айылдардын бирине барып калган. Ал миллиондогон куб сууну кармап турган чоң дамбаны жана анын жанында мүмкүн болуучу кырсыкка карата эң алсыз болгон, корголбогон кичинекей айылды көргөн. Мына ошондо таңга сала турган дамба жарылып кетсе эмне болот деген суроо өзүнөн өзү эле жаралган. Ошентип 2025 жылдын күз айларында катастрофанын тасмалык версиясы өлкөдөгү эң чоң экрандарга чыкты. Мен не дедім бағана? Комиссия келе жатыр. Комиссия қазір кек болат, міне жолда келе жатыр. Тасманын башкы каарманы Рауган деген жаш жигит. Ал көңүл борборунун өзүнө жана өз дымактарына гана бурган кадимки эли шаар тургуну. Ата энесинин каалоосу менен ал айылга барып калат. Анысы дагы ага анчейин деле жага берген эмес. Ошол сапарын убакытты текке кетирүү катары караган. Бирок тагдыр баарын өзгөртө турган сыноо даярдап койгон эле. Дамба жарылып бүтүндөй бир айыл талкаланып, анын үй бүлөсү каза болот. Анын көз алдында анын ага чейин аңдаган дүйнөсү талкаланып, аны менен бирге жашоого болгон көз карашы да кыйраган. Тасма казакча кайрадан же жаңыдан дегенди түшүндүрөт. Кайтадан деген аталышты алган. Бүтүндөй тасманын философиясы ошондо камтылат. Бул жерде кеп айрым учурларда кырсык аркылуу адамга берилген экинчи мүмкүнчүлүк жөнүндө болууда. Кырсык башкы каарманды өзүнө жакындарына, коомго, жалпы эле жашоого болгон мамилесин кайрадан карап чыгуусун мажбурлайт. Тасманын режиссеру ал үчүн кырсык жөн эле кыйроонун укмуштуудай кадрлары эмес, ал бой жетүү жана адам өзүн кайрадан табуусу үчүн катуу кырдаалдардан өтүүсү тууралуу окуяларды айтып берүүгө мүмкүндүк берген кырдаал деп белгилеген. Біз бұл фильмнің өте қиын болатынын басында-ақ білгенбіз. Биз башында эле сценарий жазылып жаткан кезде тасма абдан татаал болорун билгенбиз. Анындагы тасма тартуу учурунда биз көптөгөн кыйынчылыктарга туш болдук. Командабыздын биримдигинин жана кесипкөйлөрүнүн аркасында гана аны ишке ашыра алдык. Бирок бул тасма жөн эле кырсык жөнүндө эмес экенин айткым келет. Балким силер тасма кырсык тууралуу экенин уккандырсыз. Бирок чындыгында ал жактагы кырсык жөн гана негизги кырдаал. Ал окуяны жеткирүүнүн жолу болгон. Негизинен тасманын өзөгө биз жөнүндө, бой жетүү тууралуу, биздин эл, казакстандыктар жөнүндө. Жайлы, өсүү жайлы, биздин халкыбыз, Казакстан халкы жайлы сондай фильм. Кырсык жанры табиятынан масштабдуу жана техникалык татаалдыкты талап кылат. Ал эми компьютердик графикадан баш тартуу алдыга коюлган тапшырманы андан дагы бетер татаалдаштырган. Авторлор билип турган айкындуулук жолун тандап алышкан. Алар кыйроону компьютердин экранында эмес, чыныгы жасалгалар аркылуу көрсөткүсү келген. Ал үчүн бүтүндөй бир айылды курууга жана дамбанын турпатын тургузууга талап кылган. Коюучу сүрөтчүлөр нукура айыл көрүнүшүн берүү үчүн эң майда деталдарды да кылдаттык менен жасап чыгышкан. Бирок мына ошол мээнет күн сайын коркунуч алдында турду. Тасма тартуу учурунда аба ырайы бир заматтын ичинде өзгөрүп, бир жума аралыгында жасалган жумушту оңой эле бузуп коюшу мүмкүн эле. Ошого карабастан, дал ошол аракеттердин аркасында көрүүчүлөр айкындык сезимдерин ала алышкан. Эң татаал көрүнүштөрдүн бири чоң көлмөдө суу ташкынын көрсөтүү болгон. Дамба жарылгандан кийин кыйроону көрсөтүү үчүн чыгармачыл топ эбегейсиз чоң жерге суу капташкан. Актерлор болсо муздак сууга түшүп, өтө оор шартта иштөөгө аргасыз болушкан. Ошол эле учурда кубаттуу эмоцияларды жеткириши керек эле. Көптөр үчүн ал чыныгы сыноо болду. Дене чымыры сыяктуу эле психологиялык жактан дагы. Кырсыкты тасмага түшүрүү улап кайталап тартууну талап кылат. Дамбанын макетин жардыруунун алгачкы аракети натыйжа берген эмес. Андыктан ал көрүнүштү улам кайталап тартууга туура келет. Жыйынтыгында 5 дубль тартылган. Ар бир кайра тартуу бүтүндөй команда үчүн эбегейсиз чоң жумушту жараткан. Конструкцияны кайра куруу, камераны тууралоо, жарык жана суу менен иштөө дегендер. Бирок дал ушул өжүрлүк тасманы укмуштуу кылып жараткан. Кайтадан трагедия тууралуу тасма гана эмес, ал өлкөдө кино тартуунун жаңы деңгээлин жаратуу таржымалы болду. Режиссер жана анын командасы үчүн тасма тартуу ал тасмадагы каармандардын сыноолорунан кем эмес кыйынчылык болгон. Біз фильмді
компьютерлік графикадан бас тартып түсіріп шығамыз. Бизде тасманан компьютердик графиканы колдонбостон тартуу демелге бар эле. Ошондуктан биз айылдын макеттин дамбанын макетин жасап, аны жардырдык. Биринчи дублда ал ойдогудай чыкпай калды. Биз бир нече жолу аракет жасадык. Ошондуктан ошол көрүнүштөр эң татаал болду деп ойлойм. Анан дагы бизде айылдагы жер деген көрүнүш да бар. Анда биз айылды суу алып кеткендей көрүнүштү жаратуу үчүн чоң аянтка суу каптаттык. Ал жакта актерлорго ойноо абдан кыйын болду. Анткени биринчиден суу абдан муздак болчу, экинчиден сценанын өзү эмоционалдык жактан абдан оор болгон. Өтө. Биринчиден, экинчиден эмоционалдык жагынан өтө ауыр сахна болду. Кайтадан тасмасы жарыкка чыга электе эле тарыхта калды. Ал Казакстандагы алгачкы катастрофа тасма. Атамекендик кинематография үчүн ал жөн эле жаңы тасма эмес, ал али белгисиз аймакка кадам таштоо. Узак убакыттан бери улуттук кинодо драмалар, комедиялар, тарыхый тасмалар үстүмдүк кылып келген. Ушул сындуу жогорку техникалык талаптар менен кеңири таралган кырсыктар тууралуу долбоорду тасма тартуу аракети болгон эмес. Тасманын жаратуучулары өздөрүнө олуттуу тобокелчилик алып жатканын түшүнүшкөн. Ошондо кырсык жанр менен иштөөнүн калыптанган салты жок. Ушундай масштабда атайын эффекттерди жаратуу боюнча топтолгон тажрыйба да жок. Бирок дал ошонун өзү чакырык болгон. Авторлор жөн гана эффективдүү тасма тартуу менен чектелбестен Казакстан жаңы эксперименттерге даяр экенин, ал эми жергиликтүү адистер дүйнөлүк кинематография деңгээлинде долбоорлорду жаратууга жөндөмдүү экенин көрсөтүүнү ниет кылышкан. Катастрофа жанры эң драмалуулардын бири. Көрүүчүлөр кыйроонун эле эмес, кырсыктын чордоонунда калган адамдардын тагдырын көрүшөт. Көрүмдүүлүк менен теңдиктин айкалыштыгы тасманы Казакстан киносундагы жаңы чекке, нукка айландырат. Долбоор ар кандай ыкмаларды, алсак курулган макеттер, нукурасынан тартууларды жана айкалыштырылган чечимдерди ийгиликтүү айкалыштыра алган. Ошонун баары көрүүчүнүн каармандар менен бирге окуяны башынан өткөрүп жаткандай сезимге кириптир кылган атмосфераны жараткан. Бул тасмада башка каарман жигит болгон. Анын айылда багасы бар. Мен ойногон ошол агасы. Менимче анда ар бир адам үчүн тааныш образ олтурат. Анткени биздин көбүбүздө ошондой бир тууган бар. Дайыма сени тамашага салып, шылдыңдап, бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө ал сени чындап жакшы көргөн. Ошондуктан ал көптөрү үчүн жакын образ деп айта алам. Мен жада калса жашоодо деле кээ бирөөлөр үчүн ошондой байкемин. Менин өзүмдө да дал ошондой агаларым бар. Ең карапайым дүние ол жаңа жанрды алып келгендігіміз шығар деп ойлаймын. Сондықтан да біздің жасаганымыз ол кішкене ой салатындай, мағыналы. Биз тасманы айкалыштырылган тасма тартууну колдонуу менен ойго сала турган белгилүү бир мааниси бар. Ойго салуучу кылып тарттык деп айтууга болот. Ошонун баары жаңы бурулуштарды кошту деп айта алам. Бизге чейин Казакстанда заманбап тасмалар толкуну 2020-жылдан тартып жигердүү өнүгө баштаган. Биз дагы кызыктуу бир нерсе менен чыгышыбыз керек болчу. Андыктан кыйынчылыктарга карабастан биринчилерден болууну кааладык. Дал ошонун артында биз катастрофа жанрын тандап алдык. Кыйын болса да, ең алгачкы болуп киргибиз келди. Және де сондықтан да біз апат жанрын таңдадык. Катастрофа жанры дүйнөлүк кинодо пайда болууна көп болду. Анын популярдуулугу адамдын жаратылыштын кубулуштарына жана технологиялык прогресстин кесепеттерине болгон алсыздыгын түшүнүү муктаждыгы менен тыгыз байланышта. Голливуд бул жанрды массалык жана кызыктуу кыла алган. Эртеңки күн, 2012 жана Армагеддон сыяктуу тасмалар $100 миллион киреше тапкан. Андыктан кырсык темалары дүйнө жүзү боюнча көрүүчүлөрдү өзүнө тартып келген. Олуттуу бюджеттер, компьютердик графиканын колдонуу жана дүйнөлүк масштаб ошонун баары америкалык кино жанрынын бейне баракчасына айланган. Бирок катастрофанын башка жагы дагы бар. Ал социалдык багыты. Кырсыктар адамдардын мамилелерин жана коомдук көйгөйлөрдү изилдөө үчүн багыт катары колдонулган тасмаларда көп тартылат. Бул багытта өзгөчө орунда Жапония ээлейт. Жер титирөөлөргө жана цунамиге көп кириптер болгон аталган өлкө ушул жанр жагында өзгөчө кино тилин иштеп чыккан. Көптөгөн анимация тасмалар жана толук метраждуу фильмдер кыйроону көрүү катары эмес, улуттук травманын бир бөлүгү катары көрсөтүп келет. Бұл фильмді сценарийін жазатын кезде маған
Макото Синкайдын «Твое имя» деген. Мен сценарий жазып жатканда мага Макото Шинкайдын «Сенин атың» аттуу анимеси жана орусиялык Юрий Быковдун «Жинди тасмасы» олуттуу таасир берген. Аларды көргөндөн кийин менде суроолор жаралды. Эгерде жөнөкөй жигит чоң дамбанын жарылуусуна күбө болсо, эмне кылат? Аны эл укмак беле же укпай коебу? Ал каарман баатыр болуп чыгабы же жокпу? Мага башыма биринчи болуп ошол суроолор келди. Ол батыр бола ма, бола алмайбы? Осы сурактар келди маған басыма. Содан кийин сол тууралуу фильм жазып чыгууга бел бурдум. Аталган мисалдар аркасында кайтадан бир эле учурда тааныш жана жаңы көрүнөт. Тааныш анткени анда масштабдуу коркунучтар, кыйроо көрүнүштөрү жана адамдардын драмасы сыяктуу жанрдын бардык негизги элементтери камтылган. Жаңы анткени тасма Казакстандын үнү менен сүйлөп, анын таржымалына маданий коддорду жана улуттук маанилерди камтылган. Бул жерде катастрофа жөн эле кырсык эмес, элдин кулк мүнөзү, эс тутумун жана жаңылануу жөндөмүн чагылдырган күзгү. Кайтадан дүйнөлүк катастрофа тасмасынын салтына туура келет. Бирок аны өзүнүн өзгөчө ыкмасы менен жасап, Казакстанда дүйнөлүк кинематография менен баарылашууда жаңы жолду ачты. Биздин фильмде день сурка, яғни кайталана беретін күн деген элемент бар. Биздин тасмада кайталанма күн деген элемент бар. Башкача айтканда күнүмдүк кайталануу. Ал дагы кокустук эмес. Анткени биз буга чейинки окуялардан сабак албагандыктан катастрофалар жана кырсыктар болуп келет. Ошондуктан баарыбызга, командага да, элге да ошол кайталанган күндү башынан өткөрүшү керек. Ар бир күндөн сабак алып, ошонун үстүндө иштешибиз керек деп эсептейм. Халык боп. Сондуктан биз ар бир күнүмүздөн сабак алуу керекпиз деп эсептейм. Және сонымен жұмыс істеу керек. Ар бир тасманын артында команда турат. Ал эми кайтадан учурун алсак, дал ошол команда долбоордун чындап түрткү берүүчүсү болгон. Режиссер Думан Эркинбек жана анын бир тууган агасы, сценарист Асылбек үчүн ал алгачкы ири долбоор эле. Тажрыйбада ошондуктан абдан баалуу болгон. Өзгөчө ролду коюучу сүрөтчү Бекен Нарбай ойноду. Алардын иши 3 айды алган. Айылдын нукура көчүрмөсүн кынаттап чыгуу дал ошончо убакытты талап кылган. Ар бир үй, ар бир көчө эл чындап эле жашап жаткандай көрүндү. Картинанын визуалдык тили үчүн оператор Мейрлан Ашеков жооптуу болгон. Анын милдети кырсыктын масштабдын чагылдыруу гана эмес, каармандардын ички сезимин дагы жеткирүү эле. Камера улам кыйроонун панорамалык көрүнүштөрү менен адамдардын жүздөрүнүн жакындан алынган панораманын ортосунда тең салмактуулукту кармап, чындалган эмоционалдык ыргакты жаратып турду. Актёрдук ансамбль дагы маанилүү эмес. Башка ролдорду жаш жылдыздар Жасылан Көпберген, Шыгылва Ешенова жана Ермек Шынболатов аткарышты. Алардын каармандары кубаттуулугун сынап, өзгөртүүгө мажбурлаган трагедиянын башынан өткөрүшөт. Экинчи пландагы ролдо көрүүчүлөр белгилүү актерлор Алмат Сакатов, Ашым Ахметов жана Ержан Нурмбетти көрө алышат. Алардын катышуусу актерлордун жаңы муунун белгилүү аткаруучулар менен байланыштырууга жардам берген. Башкы продюсер Жалан Телеуберген негизги уюштуруучулук жана концептуалдык ролду ойноду. Бизде далада болду барлык түсүрүлүм. Биздин тасма тартууларыбыздын баары сыртта өттү. Ошондуктан макетти тартууга келгенде чындап эле кыйынчылыктар жаралды. Анткени сүрөтчүлөр айылдын ар бир майда чүйдөсүнө чейин кылдааттык менен жасашат. Ал эми аба ырайынын нуктуу болбогондугу бир жумалык мээнетти бир күндө жок кылышы мүмкүн эле. Андай тобокелдик да орун алды. Анткени ошонун өзү ишти бир топ татаалдаштырды. Анын үстүнө бизге 1.9 масштабында айылдын так көчүрмөсүн куруп чыгуу абдан кыйын болгон. 9 масштабта салуу өтө кыйын болду. Кайтадан тасмасынын үстүндө иштөө жеңип чыгуу үстүндө аткарылган нукура марафонго айланды. Тасма тартуунун дээрлик ар бир күнү жаңы кыйынчылыктарды алып келди. Ар бир режиссердон тартып массовка актерлоруна чейинкилер өздөрү үчүн гана эмес, бүткүл казакстандык кино үчүн саамалык боло турган долбоорго катышып жатышканын жакшы түшүнүшкөн. Экранда көрсөтүлгөн катастрофа алардын көшөгө артында укмуштуудай аракеттерин чагылдыра алды. Алар каалаган натыйжага жетиш үчүн куруп, талкалап, кайра куруп чыгышкан. Бирок кайтадан тасмасынын негизги ачылышы ал кыйроо көрүнүшү эмес. Картина алдагы айда маанилүү, күнөө, кечиримдүүлүк, жоопкерчилик сыяктуу темаларды көтөрүп чыккан. Анда көрүүчүлөр өздөрүнүн жашоосуна алып өтө алган каталардын сабак алабызбы? Биз жакын адамдарыбызды жоготконго чейин алардын баалай алабызбы? Кеч боло электе өзүбүздү өзгөртүүгө даярбызбы? Деген суроолорду камтыйт.
Ал табигый же техногендик кырсыктарды гана эмес, адамдын мамиледеги катастрофаларды, кайдыгерликти, өзүмчүлдүктү түшүнүүгө болгон аракет. Тасма эгерде биз сабак албасак, анда бизди жаңы кубулуш күтүп турат. Баары кайрадан кайталанышы мүмкүн деп эскертип тургандай. Құтқара алмаймын мен ауылды.